Ош шаарында автоунаа жүрүүчү жолдор кардан, муздан тазаланганы менен жол четиндеги жөө адамдар жүрүүчү жолдор унутта калгандай, анткени мындай муздардан чындан эле жүрүүгө абдан кыйын болуп жатат. Ошондуктан жүргүнчүлөр аргасыздан жол четин тандап басууга туура келүүдө. Бул шаардын Масалиев, Монуев көчөсүнүн четиндеги жөө жүргүнчүлөр жүрүүтүү жолдогу абал. Ары бери баскан жарандар көк жылгаякта араң басып баратканын көрүүгө болот. Азыр мен келе жатсам бир окуучу, эки окуучу жыгылып түштү бул жерденчи. Аларды ата энеси үйдө күтүп отурат, үйгө келе жатат деп. Аларды ким кепилдик бере алат? Бере албайт да эч ким. Ошол максаттан азыр мындай келе айтып көрүп айран калдым эле буну. Буну эч ким караганга адам жокпу деп эле ошо. Аябай муз экен. Зорго басып кетип атам. Ушул жерде ишканалар бир пачкадан эле туз алып чыгып себип койсо болот деди. Бардыгы сооп коюшка калат деди. 2 күндөн бери ызгар суукта жолдун тайгактыгынан жабыркап, түрдүү жаракаттар менен Ош облустук ооруканасына 34 жаран кайрылган. Алардын бири 60 жаштагы Гүлсара Пазылова жолдогу музда тайгаланып жыгылып, колу сынып кечээ операция жасалган. Музда тайгаланып жыгылып түштүм. Жолдан этият болгула, мени көп түзөп жүрсүн жолдорго тазалап. Операция болдум, азыр жакшымын азыр. Дарыгерлердин айтымында тайгактан жабыркап ооруканага кайрылгандардын басымдуусу улуу муундар. Сынык жарааттын кесепети жаман экенин эскерткен ак халатчандар жарандарды абайлап жүрүүгө чакырат. Амбулатордун түрдө бейтаптар көп эле кайрылды. Колдору сынып, буттары сынып, кээ растяжение болуп, кичинекей жаракат алып, аларды эми жардам көрсөтүп үйүнө жөнөткөнбүз. 4-5 бейтапты биздин бөлүмгө жатышты. Аларга планда операция кылабыз. Бул арада тиешелүү кызматтар жөө жүргүнчүлөр басуучу жолдорду тазалоо иштери бүгүн таңдан башталганын айтышат. Алгач борбордук көчөлөрдүн четинде кум туз себилип, күндүн 2 жарымынан тартып шаар четиндеги тротуарлар тазаланып башталган. Сартан баштап бүт ушу тротуарга күчтүн барып жака жумшап атабыз. Бизге Ош тазалык ишканасына өзү бөлүнгөн участоктор бар. Ошо бөлүнгөн участокторго бар жоона туз сээп, рабочийлерди ишке салып атабыз. Кээ бир жактарга күн тийген эрип кетти, мындай күн тийбеген жактар калып калды. Ошолорду азыр эми чайдан кийин дагы чачып жумуш иштерин алып барышат да. Белгилей кетсек, 2 борбордун көчөлөрүн Ош тазалык жана жашылдандыруу чарба комбинаты тейлейт. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.